23 июлда Министрлер кабинети Бишкек шаарындагы мектептерде жана жогорку окуу жайларында сабактардын жаңы окуу графиги тууралуу токтом чыгарган. Ага ылайык Бишкектеги мектептерде сабактар саат 7:30да башталып, ал эми жогорку окуу жайларында сабактар 10го жылдырылган. Токтом долбоорун Бишкек мэриясы жолдордогу жол тыгындары көйгөйүн чечүү үчүн алып чыккан эле. Бирок бул чечим жогорку окуу жайларынын студенттеринин наразычылыгын жаратууда. Жогорку окуу жайларынын студенттери сабактардын жаңы графигине каршы пикирин билдиришип, атайын петицияда жазышкан. Анда алар мэриянын бул чечими студенттерге көптөгөн ыңгайсыздыктарды жаратып жатканын айтышкан. Студенттер сабактардын кеч башталып жаткандыгын айынан, түштөн кийинки убакта окуган студенттердин сабактары кечки 8-9дарда бүтүп, мындан улам алар сабак менен жумушту бирдей алып кете албай жаткандарына нааразы болушкан. Анткени алардын айтымында көптөгөн студенттер окуусун төлөө үчүн жана жашаш үчүн иштешет. Ошондой эле студенттер көбүнчө коомдук транспорттор менен жүргөндүктөн алар жол тыгындарына күнөөлүү эмес экендиктерин жазышкан. Политклиника медиасы студенттердин өздөрүнө жолугуп, жаңы окуу графигинин ыңгайлуулугу тууралуу сурадык. Азыр вообще неудобно болот, потому что когда биринчи сменде саат 8де окуганда эртең менен кечинде саат 4кө бошоп калчубуз да, жумушка иштесек болчу анда. Если экинчи смен болсок, биринчи сменге иштеп вот ошондой болчу да. Азыр вообще неудобно болот. Азыр из-за того, что регламент өзгөрүп салгандыктан мен иштебей калдым. Уволилась. Да. Учусь на втором курсе, поэтому у нас вторая смена. И из-за смены на более позднее становится немного неудобно. Потому что мы выходим с универа часов 7, а могли на часа 2 раньше. Из-за того, что первая смена, она у нас с 8 до 10 спустилась. Поэтому, чуть-чуть ни туда, ни сюда. Потому что по графику все-таки все мы работаем, студенты. У нас смена начинается с 2:30, и в этом, в принципе, нет никаких неудобств, потому что в 2:30 приходишь сытый, выспавшийся, довольный. Иште тарабынан кичине ыңгайсыз график болуп жатат, анткени түшкө чейин же сен толук жумушка кире албайсың, полный график кетейин десең сен окуун бар, толугу эле ыңгайсыз деп ойлойм. Эски график эле ыңгайлуу болчу. Лично для меня это получается неудобно, потому что сейчас я живу не в Бишкеке, и здесь приходится снимать квартиру, и получается на это уходит очень много денег, и как бы подрабатывать и совмещать вместе с учебой это не получается. На пары приходишь уже уставшим, так скажем, и выходишь тоже таким уставшим, и получается вообще неудобно никак. Окуусундагы, жумушундагы бирдей алган студенттерге кыйын болуп аткан, чынын айтканда. Жол тыгыны аябай эле күчөйт экен, чынын айтканда. Уже мен сабактан чыккандан кийин 9-10 жетип калатам. Вот этот в целом график, он неудобный, потому что ты на учебу уже приходишь уставший, день длится очень тяжело. Может быть, надеюсь, что в конце концов мы привыкнем к этому графику, и, может быть, все уладится, но я думаю, тем, кто работает и учится, и совмещает учебу с работой, для них вот очень тяжеловато, я думаю. Нынешний график, я считаю, что не очень удобен, так как пары начинаются в одни дни в час, а в другие в 2. И они длятся, получается, до 7 обычно. И очень сложно за это время, то есть доезжаешь домой, и уже не остается времени на что-либо. Вообще, наоборот, коюп кетти. Коюп кетти. Как я считаю, что изменение графика никак не решило проблему с пробками. Эч кандай өзгөрүштөр жок. Балким ал азыр жолдо оңдолор болуп жаткан себептеринен да болушу мүмкүн, бирок мындай өзгөрүштөрдү көргөн жокмун. Лично для меня разницы я никакой не почувствовал. Так же, как и были пробки, они такие остались. Менин оюмча, эч нерсе айырма болгон жок, болгону убактысын эле, тыгынын убактысын эле жылдырып койду. Естественно, нет, это очевидно. Это видно невооруженным взглядом. Вот выйдешь на улицу в любое время суток, ты видишь, что по-любому есть пробки, ты видишь, по-любому есть скопление людей на остановках. Мне кажется, пробки не изменились особо. Я до этого и доезжала 30 минут, так и сейчас 30 минут. Но думаю, лучше стало, да. Потому что половина дорог сейчас закрыта, а до этого же была открыта. Жаңы окуу графигине каршы пикирди бир гана студенттер эмес, депутаттар да билдиришүүдө. 11 сентябрда жогорку кеңештин кезектеги отурумунда депутат Дастан Бекешев студенттердин жаңы окуу графигине каршы пикирин билдирди. Анда ал жаңы окуу графиги жол тыгындарын азайтпастан кайрадан күчөткөнүн айтып, бул чечимди жокко чыгарууну сунуштады. Может, прекратим уже экспериментировать на студентах? Постоянно на них экспериментируем? Вот это решение надо отменить, потому что вечером, в 8 вечера уже никто не учится, и учиться никто не хочет. Преподавать никто не хочет.
На самом деле уже пробки не раньше, если до 7:30 были, то теперь до 9:30 стали. Большая просьба, отмените вот это решение. Оно никакого толку не дало на самом деле. Еще хуже только сделали. Депутаттын сөзүн анын кесиптештери Нурланбек Шакиев менен Марлен Маматалиев да колдоп, жаңы окуу графигинин айынан окуучулар менен студенттер жапа чегип жатканын айтышкан. Ал эми Билим берүү жана Илим министри Доктуркүл Кендирбаева бул маселе министрликте каралып жатканын, ошондой эле министрлер кабинетине жана мэрияга билдирүү жасап жатышканын айтты. Бул өкмөттүн токтому кабыл алып атканда Билим берүү жана Илим министрлиги өзүнүн каршы пикирин билдирген. Анткени себеби биз Бишкек шаарындагы мектептердин жана жогорку окуу жайлардын, кесиптик орто мектептердин алардын окуу расписаниясын эске алганбыз. Андан тышкары мыйзам бар, атайын санэпидстанциянын эрежелери бар, бекитилген. Ошондон биз чыга албайбыз, сабак 8-ден башталсын деген. Бишкектеги жол тыгындары маселеси боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын патрулдук милиция кызматы билдирүү тараткан. Анда патрулдук милициянын башчысы Авазбек Тосов Бишкекте 160 миңден ашык студент бар экенин жана алардын дээрлик 30% өзүнүн менчик транспорттору менен жүрөрүн айткан. Мененки час пик болгон убактарда 30-40 миң студент өзүнүн менчик автоунаалары менен чыгышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө ушул чечимдин негизинде бул чоң мындай жакшы эффект берип атат деп айтып белгилеп кетсек болот. Бишкек шаардык патрулдук милиция кызматынын басма сөз катчысы Тилек Исаевдин айтымында студенттердин канчасынын жеке автоунаасы бар экендигин алар студенттер арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун негизинде эсептешкен. Biz antkeni bilim departamenti менен биргеликте чогуу иштешебиз да. Алар ар бир мектептерде өздөрүнүн мугалимдеринен опрос жок, жана машинамен келет, автобус транспортунан келет деп сураганда, ошол сураштырганда ошол 160 миңден ашуун студенттин 30%-ын автоунаасы бар. Бизге университеттен ар бир куратор, ар бир окуу борбордун чемне отделинен ушундай справка берген, моунча бала окуйт бизде. Моунча машина менен келет, моунча коомдук транспорт менен келет. Ал эми бул токтом долбоорун алып чыккан Бишкек мэриясы биздин суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартты. Бул чечим боюнча сиздин оюңуз кандай? Аталган токтом көйгөйлөрдү чече алдыбы? Же жаңы ыңгайсыздыктарды жараттыбы? Жаза кетиңиз. Сиздер менен Поликлиника медиасы болду. Такталган жана туура маалыматтарды биздин сайттан окуңуз. Бул видеонун алдына шилтемеге кирип, бизге донат менен колдоо көрсөтсөңүз да болот.